Кудай кааласа. Туугандар ушул ишти Кудай кааласа уюштуруп, акча тарабынан, уюштуруу жагынан ушу жеңебиздин баласы дуруска, өзүбүздүн жаштар уюмун баштап жүргөн инебиз бакышка, Кудай кааласа элдин ортосунда сүйлөшүп ушуларга дайындалды. Айдошуп сагы мындан мурунку ооруп жакшы болгон инебиз ушулардын бардыгы чуркап этегине чыгышка жардам беришке аракет кылат буюрса. Кыргыз элим, ауыл айылы, ушу апам Полотова Гүлнарага жардам берип койгоңорду суранабыз. Көп суммада акча керек экен, ошого өзүбүз жетишпестен сиздерден суранып атабыз. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип койгоңуздарды суранабыз. Урматтуу кыргыз элим, ауыл айылым, менин кайрылуумдун себеби апам Полотова Гүлнара рак оорусу менен ооруп калды. Мындан 7 ай мурун Россиядан давасы жок, злокачественный рак деп чыгарып койгон. Кыргызстанга келгенбиз. Кайрадан эле Москвада апамдын оорусуна каршы врачтар чыгыптыр, аппараттар чыгыптыр. Ошого алып барышыбыз керек болуп атат. Көп суммадагы акча керек болуп атат. Апамдын оорусуна, көп жашашына, апам жаш, биз дагы жашпыз. Биздин жытыбызды, неберелердин жытын жыттап көп жашаганга себепкер болгула кыргыз эли. Жардам берип койгоңорду суранабыз. Мен эмне демекмин? Мен ушул Ауыл айылынын бийиси болом. Бүгүн мына жаштар уюму деген бар экен бизде. Ушу жаштар уюму ушул аяшымы Гүлнараны жакшы сакайып кетсин деген ой менен жакшы ниет кылып атышыптыр. Жакшы ойлорду айтышып атыптыр. Ошого мен дагы кошулуп, Ауыл элинен Кудай кааласа ушул аяшым жакшы болуп кетиш үчүн şu жаштар уюму айтып атат, 1-2 күндүн ичинде Москвага учуп барып калыш керек экен. Ошону коллоп, Алла жолунда жардам кылгыла. Ауыл эли, биринчиден Ауыл элинен суранам, экинчиден Кыргызстаным бар болгула, бай болгула, дайыма şu аяшым Кудай кааласа жакшы болуп, айыгып келип калсын деген ойлорду айтам мен. Ассаламу алейкум, ауылдук туугандар, кыргыз элим. Мен Карай Советбек Абдикамалович Ауыл айылынын элдик депутатымын. Мен Ауыл айылынан, ауылдук туугандардан, айылдын жаштарынан, Кыргызстан элинен, чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештерден суранып кетет элек, ушул жеңебиздин оорусун сакайтып, муктаждыгын чечип, биргеликте ушул жеңебиздин жакшы болуп кетишине себепкер болуп калышка Алла таалам бардыгыбызды насип кылсын. Мындай иштерди кылып жүргөнүбүз Кудай кааласа буюрса элибиздин жардамы менен, жаштарыбыздын жардамы менен, мекендештерибиздин жардамы менен бул иштин этегине чыгышка Кудай кааласа Алла таала насип кылса аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, ауылдук туугандар, жолдоштор. Өзүңүз билгендей ушу мен Рысбектин акеси болом. Акамдын өмүрү кыска экен, эрте өтүп кетти. Эми Кудайым айткан экен, ушу элимдин дагы азыр күндө ушу ооруп атат. Ушу злокачественный деп диагноз коюлган. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо, Алланын жолунда жардамыңыздарды беришиңиздерди суранам. Эми балдары бар, жаштар, келиним жаш азыр. Ушу неберелерин жыттап, ушулардын бир рахатын алып жашашты каалайт элем. Баарыңарга Кудайым ыраазы болсун. Бирерин унутпасын Кудайым. Силер бирди берсеңер Кудайым миңди берген болсун. Алла ыраазы болсун. Алланын жолунда жардамыңарды берип коюшуңуздарды суранам. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биринчиден не демекпиз? Ауыл айылынын тургундары, эжелер, акалар, абалар, үкелер бардыгыбыздан силерден суранарыбыз. Ушу Рысбекти бардыгы жакшы билет. Аты Рысбек. Дос болот, бизге жакын дос болот. Достору көрүп турсаңарчы, тууган туушкандары, ауылдун жакшы адам, инсан катары мен суранып кетем бардыгынанчы. Ушу аяшым айыгып кетишине тилектешпиз бардыгыбызчы.
салымыбызды аз болса ham қосып қойыңыздар сұранабыз бізче. Рысбек досубуз эс кылсаң бул ауық айылында салымын қосып жүрген бардығын айтшы. Жаман жақсы қатысып жүрген. Мен ушу жаштар уюмуна разымын, мен ауық айылыначы. Мына бүгүндөн баштап башталды. Рысбек досум өмүр келдеген мына Кудай кааласа аяшыбызды Кудай кааласа ушунчалык жүрөктөн муктаж болуп калыптыр азыр. Ушунга жардам бериңер суранабыз. Ауық айылына бүткүл Кыргызстан биздин элибизден суранабыз. Кудай кааласа жакшы болуп кетишке жүрөктөн мен кааларымын аяш. Кудай кааласа өмүр узун болсун. Досторубуз жана бардык ауық айылдар, жаштар уюмдар мына бактыш бардыгы жерде өзөмөрдө Кудай кааласа бардыгы жардам беришке даяр башталды бүгүндөн баштапчы. Туурабы балдар, не деди? Алла жолуна жардамыңар аябагыла. Шуну тилектешпиз бардыгына. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Ден соолугуңар жакшыбы? Биз азыр жеңебиз дин жанында турабыз. Айтайын десем, сөзүмдүн башын биздин улуу тарбиялаучубуз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир сөзүн мисал катары алып, анан сөзүмдү жыйынтыктасам. Абу Саид аль-Худри радıyallahu anhu biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birge bir saparda elektik. İrca'a raculun ala rahiletin lehu. Bir kişi atçan geldi. Şol mingiçi minip geldi. Fece'ale yasrifu basarahu yeminen ve şimalen. Gözün oң jaktı, sol jaktı karatıp oturup aytor mingiçin jogotup koydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men kana ma'ahu fadlu zahrin felyu'id bihi ala men la zahra leh. Kimdin aşıkça mingiçi olsa mingiçi joko berip dursun. Ve men kana fadlu min zatin felyu'id bihi ala men la zada leh. Kimdin aşıkça azık tülügü olsa azık tülügü jokko berip dursun dedi. Fezakara min asnafil mal. Oşente oturup maldın har qanday türün aytып oturup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Akırı biz oylap kaldık. Ra'ayna ennehu la haqqa li ahadin minna min fadl. Hiç kimimizin içinde birbiribizge mınday artıkça жүрүшүбүз mümkün emes eken. Birbirimizden hiç kimimiz aşıkça emes ekenbiz dep düşünüp kaldık deydi. Menin aytkaным, biz dagы azır biz sapardabız. Erkegibiz, ayalыбыз, жаш, чоңубуз барыбыз dünyada bardığız bir sapardabız. Kim bar bolup жашып atsa, jokko berip turaylı. Bugün kim oorup ayıkkan bolsa, bugün ooruga duçar bolup kalganga jardam koldu sunaylı. Allah Taala'nın bizge bergen den sooluğu da sıno. Den sooluktu alganı da sıno. Bugün jеңебиз bir ooruga, rak oorusuna çaldırıp turat, urmattуу mekendешим. Bir bizdin son menen aytkanda bir 2 milyon soomдун тегерегинде акча каражаты керектелип турат. Айрыкча biz Кыргыз Республикасынын Базар Коргон шаарына караштуу Ауық айылынын тургундарыбыз. Биринчи, эң алгач биздин Ауық айылынын жаштарына, чоңдоруна, аял эркек каарысына, бүт барысына кайрылам. Барыңар эртеңден кечиктирбестен ушул жеңебизге жок дегенде самолет менен баласы экөө чогуу учуп барганга жардамыбызды эртеңден кечиктирбестен берели. Андан кийин мына ошол 2 миллион каражатын колдон келишинче ар бир үй, ар бир жаш, ар бир аял, ар бир эркек ушул жеңебизди баарыңар тааныйсыңар. Колдон келген жардамыңыздарды бериңиздер. Экинчи, бүтүн республика боюнча аймактагы, алыскы Орусиядагы, Кыргызстандын жарандарынын бүтүн дүйнөдө жашап аткан кыргыз бир туугандарыбызга, Кыргызстандын жарандарына кайрылып кетербиз. Колуңардан келген шартыңарга жараша жардамыңарды сунуп, ушул жеңебиздин айыгып, сакайып, бутуна туруп кетиштигине небере жытын жыттап калганга себепчи болуңуздар. Мен имам катары баарыңыздарга ушундай оор күндө салымыбызды кошуп, колубуздан келген жардамыбызды берип, көңүлүн көтөрүп, сүйүнүч тартуулаганга эмне жетсин. Колдо барда колдоп жашаганга эмне жетсин. Келиңиз биз өзүбүз баш болуп, мындай колубуздан келген салымыбызды кошойлу. Жаштар, чоңдор, алыскы сапарда жүргөндөр,
баарыбыз колубуздан келген салымыбызды кошуп эжебиздин сакайып кетишине салымыбызды кошолу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө биз сыноо майданында жалган жашоодо жашап жатабыз. Бул баарыбызга маалым. Бирок ушул кыска аралыктагы сыноо жашоосунда жараткан ар бир адамдын тагдырына ар кандай жазмышын жазат экен. Бирок бул күндө бир себептүү дүйнөдө себепкер болуш мүмкүнчүлүктөрү бизде бар экен. Урматтуу достор, ошондуктан мен бир нерсени айткым келет. Ушул жашап аткан жашообузга ар бири шүгүр кылып, жалаң гана бир башка бир ар кандай нерселер менен эле алектенип, анан ошентип жашап жүрүп эле ошондой шаң чөкөттүү жашоодо эле жашай берет экен деп дагы биз ойлогондон алыс болушубуз керек деп ойлойм. Себеби келгендин кетмеги бар деген ушундай бир улуу сөздөр айтылат. Бирок ошон үчүн достор, биз келген инсан кайра кетүүчүбүз. Ошон үчүн келгилечи ушул аз аралыкта өмүрүбүздө бирибизге жакшы бир мамиле жасашып, бирибизди сыйлап жашашка бир колдон келишинче аракет кылсак, мына азыр бир эне кыйналып төшөктө жаткандыгын угуп, мындай жүрөгүм ооруп турат. Себеби ар бир эне балдарынын жакшы бир сый урматын көргөнгө татыктуу. Алар биз үчүн убактысын аябаган, өмүрүн аябаган, ушунчалык бир колдон келген бар мүмкүнчүлүгүн жумшаган асыл зат энелер, аталар кыйналып калган учурунда биз балдар, кыздары, уулдары тикеден тике тура турган биз милдеттүүбүз. Анткени Кудай дагы Куранда айткан, кимде кимдин ата энеси ыраазы болсо, мен андан ыраазымын деген. Достор, ата эне кыйналып турган мезгилинде келгилечи кайдыгер болбойлу. Колдон келген колдоону көрсөтөйлү. Мына азыр бүгүн 21 март, түнкү саат 11. Бирок мен өзүм да бир өздүк жумуштарым менен да чарчап, мындай кичине нагрузкалуу иштер болсо дагы, бирок уктай турган учурда биз уктабастан мына ушул видеону тартып атабыз. Себеби ушул энелер кыйналбаса экен деген ойдо. Мен да колуман келген ушул чагылдырып, элге айтып, бул эне чындыгында кыйналып атат. Ушул Абык айылынан, Жалал Абад областынын Абык айылындагы жаштар, анын ичинде ошол кече жакында эле мына 1 жылдан ашып калды, жардамга муктаж болуп кыйналып турганда бүтүндөй Абык эли, айылындагы эл, бүтүндөй кыргыз эл, журт жапатырмак колдоо калдык эле, баарыбыз аракет кылып койдук эле. Ушул бир тууганыбыз дагы мына Сагын деген, Айдошов Сагын деген биздин бир тууганыбыз бүгүн ден соолугу жакшырып, ата энесинин, балдарынын, өмүрлүк жарынын жанында аман эсен өмүр сүрүп жатат. Бирок ошол жигит бүгүн өзү ден соолугун жакшыртып, мына бүгүн ушул кыйналып турган апаларга барып акыбалын сурап атат. Алар менен кошо Абык айылынын айыл башчысы, айылдын имамы, деги эле жаштар, активисттер, бүтүндөй баарыңарга рахмат. Ушундай жүрөгүмө ыраазычылык билдирем. Себеби жакшы адамдар бар, бүгүн жашоодо жашап жатабыз. Ушундай Кудай буйруса, анан ошон үчүн баардык кыргыз элимди, журтумду ушул кайрымдуулукка, ушундай кыйналып аткан энеден акыбалын сурашлыкка жана ошолорго бир кичине болсо дагы, бир 10 сом болсо да жардам берип турушулукка мен чакырык кылам баарыңыздарды. Ошон үчүн келиңиздер, урматтуу достор, колдон келишинче кол сунайлы. Бүгүн аз күнчөлүк өмүрдө билейли, шүгүр кылайлы, мындай суу ичсек да шүгүр кылып жашашлыкка чакырам. Мына канчалаган бир туугандарыбыз бар, түн уйкусун уктай албай атат. Достор, түн уйкуну уктай албай, 1 айлап, 2 айлап мына күнү түн уйку жок адамдар жашап жатат. Мен алардын жанына сүйлөшүп отуруп атам. Ошондо угуп туруп шүгүр келтиресиң. Угупту сиздер да шүгүр келтириңиздер. Бир кичине уктабай койсок мейли, бирок Кудайга шүгүр келтирели. Аллахым, сен бизге тынч уйку берип атканыңа шүгүр. Кудайга шүгүр келтирели. Мына оозубуздан бир пияла суу ичсек да, чай ичсек да шүгүр келтирели. Себеп ошол ашказаныбыз иштеп, бир ден соолугубуз чың, жашнакай кекиртегибизден ушу суу өтүп, чай өтүп, тамак өтүп атканына шүгүр келтирели. Себеби ошол тамак өтпөй аткан дагы акыбалда жаткандар бар. Бутубуз бар, басып жүрөбүз. Достор, шүгүр кылайлы. Ушунун деле акысын берели. Ушунун акысы мына ушул кыйналып жаткан адамдарга бир кол сунуп койгондугубуз, бул ушунун акысы дагы болуп эсептелет. Кудай берген убакытты Кудай жолуна жумшайлы. Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшайлы. Биз кайсыл бир күнү биз да өтөбүз дүйнөдөн, бирок ошол мезгилде ушул жакшы кылган жакшылыгыбыз сөзсүз түрдө Аллахтан бизге жардамы болот. Ошондуктан келиңиздер ушул энеге
жабыла эл журт жардам берип ушул апабызды да жакшырып ден соолугу жакшырып ушул балдарынын кашында аман болушуна жараткан өзү жардам берсин деп дуа кылыңыздарчы. Намазда дуа кылып коюңуздар. Намазда дуа кылып коюңуздар. Сөзсүз түрдө баардыгы эле акчага келип такалбайт. Дуага дагы муктажбыз. Ушу энеге комментарийде көп жазгылачы. Башка бир негативдүү нерселер чыкса көп жазасыздар. Бирок ушул сыяктуу нерселерге көп жазылбайт. Ошон үчүн колдон келишинче аянбастан шүгүр келтирип жазыңыздар. Бөлүшүңүздөр видеолорду. Бул эненин жакшырып кетишине сиздин дагы ушул болсо да жардамыңыз тиет. Аллах берген дартына шифа берсин. Эч ким оорубасын, кыйналбасын. Ушул кылган жакшы иштерибиздин урматына жараткан Аллах Таалам биздин да үй бүлөлөрүбүзгө кимде ким кол сунуп аткан болсо, ушундай жакшы иштин айланасына аракет кылып аткандарга Аллах Таала өзү ден соолук өмүр берсин. Ушул эки дүйнө бактылыгын гана тилейбиз жараткандан. Андан ашкан бакыт жок. Барыңыздарга амандык тилейм. Энекебиз дагы жакшырып, балдарын кашында аман болушуна мен да тилектешмин. Кудайым буйруса.